Мен Малдалиев Талбек Үміткович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Рахмат. Кийинки ант берүү үчүн борбордук трибунага Сырдыбаев Нурлан Муратбаевди чакырабыз. Келиңиз. Мен Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарымдуу укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карансыздыгын коргоого ант беремин. Рахмат. Ант берүү үчүн борбордук трибунага Турдумамбетов Осмон Жолдошбековичти чакырабыз. Келиңиз. Мен Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Рахмат. Кийинки сөз ант берүү үчүн борбордук трибунага Койчуманов Мейримбек Нурбековичти чакырабыз. Мен Койчуманов Мейримбек Нурбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Кийинки ант берүү үчүн борбордук трибунага Исмаилов Уланбек Кикишевичти чакырабым. Мен Исмаилов Уланбек Чекишевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамды сактоо, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга,
Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Кийинки ант берүү үчүн борбордук трибунага Садиков Улукбек Чырмышевичти чакырабыз. Мен Садиков Улукбек Чырмашевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, конституциясын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын сактоого, коргоого ант беремин. Урматтуу депутаттар, сиздердин жана өзүмдүн атымдан Сталбек Уметкуловичтин, Нурлан Муратбековичтин, Осмон Жолдошбековичтин, Мейримбек Нурбековичтин, Уланбек Чекишевичтин жана Улукбек Чырмышевичтердин депутаттык ишмердүүлүгүнө ийгилик, өздөрүнө чын ден соолук жана узун өмүр каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Куттуктайбыз баардыгыңыздарды мандатыңыздар менен.